Саламатсыздарбы, урматтуу спорт сүйүүчүлөр. Алдыңыздарда дагы деле Сапар агай. Арстан баб. Бүгүн 2 июнь 2022 жыл. Мас спорт мектеби Сбордо. Мен бүгүн дайым эле спорттон мындай демөөрчүлөр жөнүндө сөз кылганды туура көрдүм. Демөөрчүлөр деген кантип жардам берилет спортко, демөөрчүлөр тарабынан мотивация дагы болуш керек. Бул мындайча айтканда спонсорлор. Ар бир спорт мектептин өзүнүн спонсорлору болот. Бул жогорку кеңештен, бай адамдардан, же жөнөкөй эле адамдардан өз ыктыяры менен жардам бергиси келгендер, же балдардын ата-энеси. Спорт шуну менен кармалып турат. 20% десем жаңылбаймын. Негизи спорт мамлекеттин карамагында. Азыркы сөз спонсорлор жөнүндө. Эми мен көп жыл болуп калды иштегениме, көп спонсорлорду көрдүм. Көбү чын ниетинен жардам беришти балдар үчүн. Бизди көргөндө качып, көрүнбөй, жок деп кой деген спонсорлорду көрдүк бир убактарда да. Эми бир эшикке улам такылдатып, канча мага окшогон миңдеген тренерлер балдарын сборго, ал жака күрөшкө апаргысы келет да. Аны түшүнгөн бар, түшүнбөгөн бар. Ошосуңарындай бүгүнкү демөөрчүлөр жөнүндө сөз сүйлөп кетейин. Демөөрчүлөр спортту алга жылдырууга, эгер анда дөөлөт же власть чоң болсо, жана ошол спортту сүйсө, бул деген көптөгөн балдарды чет мамлекеттерге сборлорду уюштуруп бере алат. Мисалы, көп спонсорлорду көрдүм, өтө эле көп көрдүм. Спорт алдыга жылдырып, чемпион мира чыгаргандар бар. Ошолордун жардамы менен кандайдыр бир деңгээлде 10%тен 40%ке чейин жардам бергендер өтө көп. Азыркы мен сөз кылайын деген жигитибиз жөнүндө мурдагы жогорку кеңештин депутаты, ошол убакта Жалал Абад областы боюнча Эркин күрөш федерациясынын президенти Нышанов Нургазы. Азыркы убакта Кочкор Атада ОАО нефтегазда правленияда иштейт. Бул дагы масса спорт мектебине көп жылдан бери жардам берет, сборлорго, күрөштөргө, Сыккөлгө, Нарынга баргандары жардам берип келүүдө, ушул убакка чейин жардам берип жүрдү. Эми муну психологияда темперамент деген болот да, бул али 5ке бөлүнөт. Сангивник, холера, мүйленкелик деген. Адамдар дагы ошондой эле 2 түргө бөлүнөт да, теорик жана практик деп. Кээркилер бар теория, улуу сүйлөйт, жылуу сүйлөйт, сулуу сүйлөйт, бирок эч качан жардам бербейт алар. Трибунада сүйлөгөн федерациянын президенттери бар, мисалы, менин көргөндөрүм эле айтайын. Алар теоретически жардам берет, анан докладдарды теоретически колдонот дагы, бирок эч качан практикага келгенде жардам бербейт. Нургазы көп спортсмендерге жардам берет, мен муну тренерлер өздөрү эле айтып жүрөт, бирок эч качан мага ушуга жардам бердим деген сөзүн мен укпадым. Мен тренерлерден гана угуп каламын. Ошондон улам өзүмчө ойлонуп атам да. Кудайым кээ бир адамдарга дөөлөт берет, байлык берет, бийлик берет, мансап берет. Ошону Кудайым бергенде жаш балдарга, спорт школдорго, жетим балдарга жардам бериш үчүн балким Кудайым ошолорду ошондой эрежеге, дөөлөткө жеткирип койгондур. Убагы менен жардам берип, аз-аздан жардам берип жүрө берген Нургазыга окшогондор өтө көп. Анан эч качан мактанбай. Азыр мен Нургазы жөнүндө сүйлөп атканым ал өзү билбейт, бирок мен спорт жөнүндө болгондон кийин шуну айтууну туура көрдүм. Эле Рекет деген казакстанский фильм бар. Ошондогу сөз бар да, эле 10 жыл түрмөгө отуруп калат го, хулигандык кылып. Ошондогу сөз эсиме түшүп кетти. Адам баласы дейт,
өзү бул турмушта күнөө көп болот дейт. Күнөө дейт бир тамчы болуп, күнөө кылган сайын бир тамчы болуп кружкага түшө берет экен да. Кружканын жарымы болуп кружка толо баштаганда бирөөлөргө жакшылык кылып койсоң кайтара жарымдап калат экен. Чөйчөктөгү суучу ошо тамчы. Эгер чөйчөк эч кимге жардам бербей эле дагы эле мансапта жүрө берсең, чөйчөктөгү суу ашып кеткенден кийин адам баласына өтө жаман болот экен. Ошону азыр айта турган, ничим муну айтып атасыз демекчисиңер да. Дайыма колдон келип турган убакта балдарга, спортсмендерге жардам бериш керек деп ойлоймун. Мен Нургазы жөнүндө сүйлөп калдым. Нургазы чынында масс спорт мектебине көп жардам берген. Мен муну эми азыр эле айтып атам. Жардам берип анан мындайда чын ниетинен жардам берет да. Жаман көз караш менен карабайт, булкунбайт. Анан кетип атып кичпейил, ак жол, жакшы барып келиңиздер агайлар деп кара. Жакшылыкты түрө кыл, эки жеңди сүрө кыл, эки жеңди түрө кыл, жакшылыкты сүрө кыл дейт. Жакшы узатып коет да ошондо ичиң жылыйт. Эми ушундай спонсорлор көп болушун каалаймын мен. Кудайым дайыма силерге чың ден соолук берсин. Андан башка биздин спонсорлор дагы өтө көп. Мен эми атын атабай эле коеюн. Убагы келгенде аттары аталат. Анан көбү суранат менден атым атабай эле кой деп сурангандар да андан көп. Негизи балдарды спонсорлордун жардамы менен лагерлерге апарып, башка мелдештерге апарганда ошо жардам берген спонсордун акчасын негизинде ал 3 мал тамак жейт, 10 бала болсо 10тасы кроватта жатат, жакшы жерлерде жатышат, жашашат, жакшы күрөшөт, утат же утулат. Бирок негизи ошо спонсорду Кудайым ошо эрезеге жеткирип туруп, сен балдарга жардам бергин деп ошо даражага койгон деп эсептеймин. Дайыма спонсорлор өзүңөрдү эч качан спорт мектептерден, жаш балдардан, колуңардан келип турган убакта жакшылыкты аябаңыздар жана жасаңыздар. Жашасын спорт.